Она связана с Министерством образования по мертвым душам, по всем разным схемам. Уже это беспредел, 5 айдан бери жүрүп атат да, бул беспределчи. Өзүң арызың менен кетишиң керек, же болбосо статья менен кетирүүгө туура келет депчи. Сиз ошо билим берүү башкармалыгын аттап, директоруңду бошотуп деп буйрук бере аласызбы? Жок. Сиз өзүңүз ал берилип аткан буйрук боюнча кандай комментарий? Ашында айтылган ушундай приказ чыгарыш керек депчи. Мен ага көңүл бурган эмесмин дагы, айткам мен деген ооруп атам азыр депчи. Буга чейин эле мен тиги конкурс болгонго чейин айткам, мен ден соолугум болбой жүрөт азыр депчи. Мени кое бериңиз, мен конкурска да катышпай эле коеюн, директор деле болбой эле коеюнчу. Мен өзүм ден соолугум начар болуп турат азыр. Сиз айткан боюнча бул боюнча мэрге маалымдайбыз. Анан бул кишини бүгүнкү күндө мына аудио запистен уктуңар, кетти деп атат жумуштар. ОПГ менен күрөшүп атабыз. Күрөшкөн саясатты жүргүзгүлө деп аткан жерде бизде көрсө билим берүүнүн тармагында ОПГ бар экен да. Саламатсыздар, урматтуу достор, катталуучулар биздин. Мына биз азыр Токмок шаарынын мэриясынын оозунда турабыз. Буга чейин өзүңүздөр көргөндөй Чүй районунда билим берүү тармагында көйгөй жаралып, ошону көтөрдүк эле. Аким бизге ал көйгөй чечилет, билим берүү башкармалыгынын башчысын жумуштан бошотом деп түз эфирде өзүнүн сөзүн берди эле. Бирок ал көйгөй чечилбей эле бүгүн күчөп бараттыр. Токмок шаарынын мектептерине өтүп кетиптир. Ошондуктан биз азыр мэрияга тиешелүү болгондон кийин ал мектеп биз мэрияга келип сурообузду берели, алардын позициясын угалы, маалыматын алалы жана алар кандай чара көрөрүн биз сиздер менен чогуу күбө болуп чыгалы. Сиз бизге кол астыңызда иштеген бир мектептин директорун чакырсаңыз, анан сот блоктун кураторлук кылган ветеринарды чакырып берсеңиз, бул коррупцияга байланыштуу маанилүү суроода биз сүйлөшүп алсак, а мэрди биз баары бүтөбүз. Ага өзүнө анын милдетине жараша чечим кабыл алуучу суроолорду беребиз. Азыр эми сизди кыйнабайбыз, биз сизден суранычыбыз бир мектептин директору, анан Кайсы мектептин директору? Эми военный городокто жанагы Асаф салынган школа жизни 14-чү мектептин директору и учитель Елена Басхановна. Айша Туратбекчи чакырайынчы. мурдагы жетекчи. Бул мурдагы бияк бүгүн болуп. Келиңиз, келиңиз. Бүгүн саат канчада болдуңар директор? Только что, да? Жок, эртең менен буйрук жазган, анан барып коллективден таныштык. Саламатсыздарбы, урматтуу Токмок шаарынын мэриянын жетекчилери. Менин атым Талай, бияк Кубан, бияк сиздердин депутат экен. Сиздер өзүңүздөрдү биздин көрөрмандарга тааныштырып койсоңуздар. Соңуз эмет берем, Талайке, мен Токмок шаарынын биринчи вице-мэрі, там Салмурбек Булазат, Токмок шаарынын вице-мэрі, социальный вопросом Алишер Туратбекчи, бияк 14-чү мектептин мурдагы директору. Кылыч Баскат. Азыркы директору мектеп. И бияк эже мугалим болуп иштейт. Сиз мугалимсиз, Мен 14-чү мектепте мугалим болуп иштейм. Сиз жетекчи кылып дайындадыңбы? Приказ чыктыбы? Чыкты, эми чыгып коллектив менен тааныштык. Приказ менен тааныштыңар, Анда биз урматтуу Азат Салмурбекович, Алишер мырза, биз диалогтун баштайлыктан мурун аудио записти угуп алалы, анан уланталы. Эмне болду, ооруп калдыңбы? Бүтөбү аны ишин? Бүтөбү. Качак менен? 30 менен. Помнитеса? Уже май, апрель менен бүтүптүр да. Канча күн болду bunun ишин? 10 күн болуп жеткен жок. Бияктан аштыңбы же шаарданбы? Бияктан эле. Токмоктон эле? Же Чүйдөнбү? Бияктан. Жаттыңбы балжа? Амбулаторный. Так, эми эмнеге чакырганымды билесиң, баягы боюнча?
баягы Гүлшан Кушубек мына түшүнүктүү кылып айткан. Анан ошону мен немелердин баягы сураган сен больничный жүрөктөгү больничный копия приказ сурап мен салышым керек. Приказын копиясын салышым керек. Кимдикен ким эле кыз Берк Лиляныкы кетти приказы. Берки завуштардыкы кетти. Сеники да калды. А мен эмненин негизинде кетишим керек? Министерствонун усунушунун негизинде тергөө иштери жүрүп жаткан негизинде анан эми сен деле бөлүк бүтүн киши эмессиң. Просто өзүң ой мен андай деп да айтпайм, мындай деп да айtпайм. Жаздырып атасың да жаздырып бер. Монун негизинде анан могу тергөө иштери бүткөнгө чейин болобу? Укук коргоо органдарына кайрылсаң кайрылып көр. Сотко берсең утуп алсаң кайра келесиң, эч кандай. Мисалы, Моорукинде иштер жүрүп аткан учурда биз да укугубузду билебиз да. Момундай иштер жүрүп аткан учурда момундай четтетүү керек деген буйрукту министерство дагы бере албайт болчу. Мондай справка менен. Справканы өзүңүз деле таанышып чыккандарсыз. Андан сырткары сиздер да мисалы ушундай буйрук берип атасыздар. Бошоткула, статья менен кетиргиле, же болбосо өзүңөр кеткиле деп министерстводон келген куратор дагы ким Кушбековна дагы. Бул жерде өздөрү мыйзамсыз иш кылып атат, же өздөрүнүн укугун мындай мыйзам менен таанышып чыккан эмеспи? Мени эмне деп кетирет мисалы директор? Эмненин негизинде кетирет? 7 пункттун негизинде кетирет. Пожалуйста, кетирсе кетире берсин. Эмне деп эмненин негизинде кетире алат директор? Муну айтып атканым эгерде сен өткөндө келген киши түшүнүктүү эле айтпады. Өз кабаңор менен кетсеңер жазгыла, кетпесеңер статья коюлат. Тергөө иштери жүрүп жатат. Бул жерде жанакы силер жазып аткан акча каражатын чогултууга аралашкан. Бул жерде мурунку директор ким эле тиги Исабекова Лилия кетти жумуштан. Мурунку директор декретти бүтө деп. Андан мурунку директор сен өзүң үчөөңөр тең ошо аралашып атасың. Бул жерде мени кетирип аткан себебиңиздер түшүнүктүү эле болуп турат да. Түшүнүктүү болуп. Сен арыз жазып, монтип чыгарып койгондугуң үчүн сен жумуштан кетишиң керек деген түшүнүктүү болуп атасың да. Азыр укук коргоо органдары карап атат, өзүнүн карап атат ошо. Мен да айта албайм, сен өзүң да айта албайсың, эч ким айта албайт. Именно ошол блогерлер да айта албайт. Ошол укуктук бааны берет. Укуктук бааны мага мисалы азыр бир гана статья менен кетиш керек, же болбосо Моорукинде кылыш керек деп бир гана соттун чечими келмейинче эч кандай мени эч ким өлтөтө албайт. Ал сенин оюңда. Мыйзам деген бар депсиз. Ошо мыйзам негизинде айтып атам мен дагы. Мен оюмду айткан жокмун, мен мыйзам негизинде айтып атам да. Агай кириңиз. Завушка. Завушка. Сабакта Приказкана коюшум. приказды чыгарып самат делем Актөлөгөн. Чучан мен айтпадым бир чыгарган. Мен салышым керек, жөө беле ойноп. Мен азыр саат 3-те совещанием бар. Бир эмеге келели, компромисске келип, бири-бирибиздин баягы ачуулугубузду жокко чыгарып дегендей. Бул жерде компромисске келип, соодалашкандай бул жерде куда тосуп аткан же устукан тартып аткан иш эмес. Бул өкмөттүн иши. Могу жерде мына могу эмгек кодекси бар, трудовой кодекс бар. Ушунун негизинде иш алып барабыз биз. Жо, именно кайсыл мыйзам негизинде мени өлтөтүп атасыздар? Ошол буйрукту ачып көрсөтсөңүз, окуп берсеңиз, ошол 83-тү. 83-чү берене 7-чи пункт. Мен айтып атпайм, укук коргоо органдарына кайрыл. Өткөндө сага түшүнүктүү кылып айтты, комиссия беребез 2 жол келди. Министерстводон комиссия, эмне үчүн тиги мурунку директор кетиш керек, андан мурунку кетиш керек, бирөө калып калыш керек. Барган биз мен бул жерде мисалы мыйзамды бузган иш кылган эмесмин. Именно мен ошол эки кылган кылбаганды укук коргоо органдары коет. Ошону именно мен кайрылгам. Эртең күнү ал сотто да угулат, мен билем аны, жаздырып атасың. Арыз мен именно мен кайрылган болчумун. Сен кайрылсаң өзүң ушул иштерди териштирип бериңиздер деп. Териштирип бергенде ошол жерде өзүң директор болуш дегенсиң. Заводчко өмүрбөй тайынга койгонсуң. Мен дайыр жол айтам, өткөндө жанагы блогер келгенде да көрсөткөм, дагы көрсөтөм. Табелди мен жазган эмесмин биринчиден. Ошонун бардыгын таптап анан экспертизага берет. Аныктайт турган органдар бар ал жерде. Ал айтып бергенде ал сенин көз же үчөөбүз чече турган маселе эмес ал. Мыйзам деген бар. Мыйзамдын чегинде деп атабыз. Мен башка эч нерсе сураган жокмун. Министрден келген куратор да керек болсо мыйзам бузуп атат. Бузуп атса жооп берет. Мен бузсам мен жооп берем. Сиз бузсаңыз сиз жооп бересиз. Агай бузса агай жооп берет. Ошол бузган учур келген учурда биз жооп беребиз. Мен буга чейин бул эме кыскасы акыйлаша турган иш эмес. Приказ алып келиңиз. Приказ эртеңден баштап бул ишти алып келиңиз. Потому что мен приказ салышым керек.
Бүгін уже последний уже өтіп кетті даже өткен салышым керек болчу. Мурунку деректи Исабекова жазып берди өзү. Бул ишке дагы азыр да сунуштайм сиздин көзүңүзчө. Жазып берсин. Эгерде могу иш аягына чыгып ак боло турган болсо келип да иштей берет, эч кандай маселе жок. Жазбайм дегенде бул менчик эмес да. Жазбайм дегенде статья деген бар. Эртең кайрылсын сотко кайрылсын, жеңип алса келет кайрып. Биз эми менчик эмес да бул. Менчик мектеп болсо мен унча албайт болчумун. Агайдын сиздин менчигиңиз, менин менчигим болсо мен унча албайт болчумун. Мына мен сиздин сунуштан басып турат. Мына эмне ушул жөнүндө жазып атат мына. Мурунку директорлор акча каражатына тараган жумуш күндөрдү каттоочу мына табелге койгон, именно Исабекова коюп атат, Абасканга коюп атат, Жолдошбекке коюп атат, жанакы өлүк жанда, өлүк эмес, тирүү эле жандар, иштебеген кишилер. Өлүк жан менен тирүү жандын айырмасы болот. Ошону сөздү тууралап айткылачы. Оломкадырова, Албутов, Дүйсөбаева, Жошкунова дегендерге мына өзү директор болуп турган. Өзүнүн директорунда табелде жүрөт. Ажете деген айтып атат, ошол өзүнүн тиги мыйзам бузуусун жабуу үчүн ушундай кылып атат, бул иштеп атат. Эми дегендер айта берет, бирок анын мыйзам деген бар. Тергөө органдары баасын берет. Эгерде мыйзам бузулган болсо, биз статья боюнча биз да жооп беребиз. Ошентип аягы неме чыгарылат приказын. Азыр эмес такыр эметкен болбойбу? Эмнете айтсаңыз. Мен багы токтотуп иштештин баары тең элечи. Мен бир эмес, бир нече жолу айткам эле өзүм көзүмө. Мүмкүн бүгүн келишер эмегечи. Бүгүн акыркы жолу. Мына өзүм көзүмө бир нече жолу айткам. Мен январдан бери айтып келатам буларга. Могу ноябрдан бери менин мугалим катары бияктан айтып атпайбы, агай? Мен деле мугалимдердин ар бирин коргогонго мен милдеттимин. Мен ошо жетекчи болуп турам. Эки киши моякта 1000 деген мугалим бар. Бизде 2000 мугалим бар. Эки мугалимдин ар бири биз үчүн кымбат туруш керек. Ар биринин укугун коргошубуз керек. Бирок мыйзам баарыбызга бирдей да. Эми ошо акыркы мага возможность берип коюшыңарбы дегенде ой болуп атат да. Возможность баягы келген киши комиссия эмне деп айтты? Сиз эми акыры экинчи жолу жолукканда жок болуп калдыңыз да. Эмне үчүн бирөө кетиш керек, бирөө калып калыш керек? Кетсе өкөтөн кетсин. Калса өкөтөн калсын. Бул кишинин эмне күнөөсү бар? Эмне үчүн бул киши мени өлтөтүш керек? Эмне негизинде өлтөтүш керек? Бул директор ошон үчүн. Мисалы, мурунку иштер боюнча бул кишинин таптакыр тиешеси жок. Причем тут мурунку иш? Мурунку иш мен ошо коррупцияга аралашып атасыңар да. Ошо коррупцияга аралашып атасыңар. Коррупция иштерин иштебеш керек. укук коргоо органдары карап атат, жыйынтык чыга элек эч кандай. Мени өлтөтсүн деген жыйынтык чыга элек. Силер ошого чейин жеткирбей эле силер кайра эле ошол финанс иштерине так кыскасы мага доказывать этип не надо. Мен 3 ай уже доказывать этип көрдүм. Баарын көрдүм. Мен башынан айтып келгем. Мыйзам деген бар. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Биз блогерлердин айтып калганы менен жашабайбыз. Биз да ал кишилер айтып атат. Туура айтып атат. Бирок чындыгы бардыр. Бирок ал жерде могу мыйзам деген бар бизде. Мына могу. Биз могу менен иштейбиз. Баарыбыз ошол мыйзам менен иштейбиз. Неме ошону укук коргоо органдары бар билет. Агай, всё убакыт калбагыла. Давайте. Барлыгы дагы статьяны койгон жанакта. Такыр эме жокпу төлөгөнүш. Возможность бербейсиз мага. Эми мындай сөзүбүздүн башыбызда Азат Салмурбекович, сиз бияка биз өтүндүк чогуу ушу бизден сүйлөшүүгө катышып бериңиз деп, анткени мэр жок экен. Мэрдин убактылуу азыр милдетин аткарып аткан сизсиз бүгүн. Ошондуктан сиз ушул жерде биздин маселе боюнча өзүңүз кулагыңыз менен угуп, анан мэрге Кудай буйрса жеткирип, ал кандай мыйзам алганда чечим көрсүн деп ошон үчүн биз өтүндүк да. Биздин негизги сурообуз ушул Токмок шаарынын билим берүү тармагын кураторлук кылган Алишер мырзага. Эми буну уктуңар. Буга чейинки да аудио сообщениялар бар, анын баарын эми угуузга биз убакыт көп керек, ошон үчүн ага барбай эле коелу. Бул акыркы сообщение жетиштүү дейм. Билим берүү башкармалыгынын жумуш берүүчүсү ким? Токмок чүй билим берүү башкармалыгынын работодатель. Аким менен мэр. Аким менен мэр. Экөө биргелешип чечет, туурабы? Сиздер мыйзамды жакшы билген адамдар катары, административный органды башкарып жаткан адамдарды, тажрыйбасы мол адам катары айтсаңыздар, сиз ошо билим берүү башкармалыгын аттап, директоруңду бошотуп деп буйрук бере аласызбы? Жок. Кызматкерди эмненин негизинде жумушка алып, эмненин негизинде жумушка кетирет? Кайсы мыйзамдан? Трудовой кодекс. Эмгек кодексинин негизинде жүргүзөт, туурабы? Анан
сиздер да мына шаардан көп эмелерде өтүп калдыңар. Адамдын күнөөлүү эмес экенин кайсы орган, кимдин милдетинде баа бериш? Сот чечет. Сот, күчүнө кирген чечими. Анан эми мындай да. Коррупцияга каршы аракеттөнүү мыйзамда так белгиленип турат. Мамлекеттик, муниципалдык органдарда иштеген адамдар ар бири ага белгилүү болгон коррупциялык көрүнүш жагдайларды токтотуусуз жогору турган жетекчиге билдириш керек. Бул адам Елена айым ошол мектепте өлүк жандар аркылуу жалпак тил менен айтканда формально списокто бар иштеп аткан, бирок фактически алар иштебеген адамдар жөнүндө бул жетекчи болуп келгенде мен мындан ары бул нерсеге көз жума албайм деп вышестоящий органга мыйзамга ылайык билдирүү кагаз түрүндө берип атат. Билим берүү башкармаларынын жетекчисине. Бул президенттин талаптарын, мыйзамдын талаптарын кыйшайыш так аткарып атат. Ошондон кийин бул адам сыйлыкка татыктуу болуш керек болчу. Эми Бакыт Төлөгөнович билим берүү башкармаларынын башчысынын кайсы мыйзамдарды булганын окуп берип коеюн. Өткөндө акимге мен окубай мындай сөз менен түшүндүрсөм, ал жакшы түшүнбөй калдыбы же мындай значение берген жокпу билбейм. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам. Гаранонун башчысы мамлекеттик кызматкер болобу же муниципалдыкпы? Мамлекеттик кызматкер. Кызматчы төмөнкүлөргө милдеттүү. Жетекчиликке жана тиешелүү мамлекеттик органдарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өзүнө белгилүү болгон мыйзам бузулуу фактылары жөнүндө дароо маалымдоо. Мындайча айтканда, сиздерге, акимге, билим берүү министрлигине маалымдап, андан сырткары укук коргоо органдарына кайрылыш керек болчу. Туурабы? Бул берген маалымат боюнча. Туура, Анткени бул кылмыш болуп атат деп маалымат берип атат, ал жерден бюджеттик акчалар урдалып атат деп атат. Кайсы жер жөнүндө болот? Биздин 14-мектеп жөнүндөбү же кайсы? Или Биз өлүк жандар болот. Ал мектеп, ал районго тиешелүү. Азыр биз бул мугалимдин тагдыры жөнүндө айтып атабыз да. башынан айтып аткан турбайсыңар, предыстория кылып. Берип атат. Анан бияк маалымат берди, жетекчинин Бакыт Төлөгөновичтин милдети мыйзамда жогорку турган кишилерге билдирүү бериш керек болчу. А в данном случае акимге. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамда четко жазылып турат. Укук коргоо органдары, башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары мамлекеттик же муниципалдык кызматчылар тарабынан чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын кызматчылардын кагылышын алдын алуу жөнүндө же жөнгө салуу жөнүндө талаптар сакталбаганы же болбосо коррупцияга каршы аракеттенүү максатында белгиленген милдеттердин аткарылбаганы жөнүндө өздөрүнө белгилүү болуп калган фактыларды өздөрүнө белгилүү, бул официально берип атат, ага белгилүү болуп калат. Фактыларды прокуратура органдарына жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук камсыз кылуу жаатындагы ыйгарым укук органдарга билдирүүгө милдеттүү дейт. Бул экинчи мыйзамдын талабын аткарбай атат. Андан кийин президенттин указы менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кодекси бар. Ал кодексте кызыкчылыктардын кагылышуу чөйрөсүндөгү ал белгилүү болгон мыйзамдарды бузуу фактылары жөнүндө жетекчиликке жана тиешелүү органдарга токтотуусуз маалымдоо дейт. Бул ал мамлекеттик кызматкер катары анын милдети. Эмне үчүн биз өткөндө акимге айтып атабыз? Сиздерди комиссия түзүп, ал иште ары бери чайкабай, дал ошо жетекчинин аракеттери боюнча аракетсиздик кылган үчүн ал кылмыш кодексинин 338 статьясына туура келип калат. Анан биз айтып атабыз, кайсы трудовой кодекстин кайсы
статьясына такап ушул мыйзамдарды талабын аткарбагандыгы үчүн негиздеме кылып эмгек кодексинин кайсы беренесине такап жумуштан алыш керек деп биз аны да айтып бергенбиз. Кыргыз Республиканын эмгек кодекси 83 статья. Мамлекеттик же муниципалдык кызматты ээлеген адамга кызыкчылыктардын кагылышы алып келген же алып келе турган жеке кызыгуу ага баш ийген адамда пайда болгондугу белгилүү болуп калса, өзүнүн кызыкчылыктарын жанагы мамлекеттин акчасын уурдап калса, таламдардын кагылышынын алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча чараларды көрбөгөн учурда ишеним жоготкондугуна байланыштуу бошотулууга тийиштүү. Бүгүнкү күндө булар маселени көтөргөндөн бери ал жумуштан бошош керек болчу. Эмнеге? Анткени бул маалымат берип атат, ушундай коррупциялык көрүнүштөр болуп атат деп. Анын милдети прокуратура органдарга, ГКМБга силерге маалымат берип, бүт жерге кайрыларды мыйзам талаптарын аткарып, алардын өзүнүн кызматкери үчүн юридикалык баасын берип талап кылып, ошонун жыйынтыгында чечим кабыл алса, аныкы мыйзамдуу болмок. Ал болсо эмне болуп атат? Булар айтып атат, документте кызматкерлердин баары иштеп атат, бирок факты түрүндө алар жок, иштебей эле деп атат. Ошондо соответственно бюджеттен акча уурдап атат деп атат. Ал болсо анын милдетине кирбейт. Прокуратура органдарынын милдетин өзүнө алып, териштирүү жүргүзгөнгө. Биякта булар кылмыш жөнүндө маалымат берип атат. Ал болсо тиешелүү органдарга бериш керек болчу, териштирүү жүрүш керек болчу. Ошону менен бюджетке андан ары чыгым келбейт болчу. Анын аракетсиздиги жана кылмышкерлерди жаап жашыргандыгы үчүн бюджетке бир топ ошондон кийин чыгым келди. Анан формально алар иштеп атат, фактически жок десе, ого формально иштеп атат деп буларга жооп бериптир. Бүт кагаз түрүндө ал тастыктамалар бар. Эми азыркы аудио сообщениясында эмне деп атат? Сиздер өзүңөр тастыктадыңар, биз жумушчуну жумуш берүүчү гана жумуштан алып кое алат эмгек кодексинин негизинде. 7 статьяга такап атат дейт. 7 статьяны мен окуп берейин. Окудуңар, мен бул көрүүчүлөр үчүн окуп берейин. Совершение виновных действий работникам, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Бул өзүнө тиешелүү берене. Сиз акчаны тейлейсизби? Товарларды тейлейсизби? Буга ал статьяны кой деп кантип айтып атат? Эми превышение полномочий деген бар. Ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкер четко конституция, кодекстерде, мамлекеттик муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарда жазылып турат. Аракеттин баары мыйзам алкагында жүрүш керек, кылчайбаш керек деп. Бул азыр өзүнүн укугунан аша чаап, бияка приказ берип атат. Мага дейт, же өз эрки менен алып кел дейт, же болсо статья менен жумуштан бошотуп приказ чыгар дейт. Бул адамды ал кылмышка түртүп атат. Аксакал, ал кишинин аракеттери боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзөт, анын берген мыйзамсыз кылмыштуу буйруктарын аткарбаңыз деп бизгөчө өтүндүк сурандык. Бирок бул адам мыйзамды балким толук билбегендиктенби, буну талдай албагандыктанбы, башында ушундай аракет көрүптүр, статья менен өлтөтөт. Бирок акыры келип ага барган жок. Биз ушул аксакалга биз ыраазычылык билдиребиз. Бирок бул жетекчи катарында ушул жерден андан суранбай, кесе ал кылмыштуу буйругун четке кагып, сыртка чыгып туруп, прокуратура органдарына мени ушундай мыйзамсыз буйруктарды аткар деп, кыйнап атат деп бериш керек болчу. Эми биз эмнеге келип токтолобуз? Бүгүнкү күндө сизде маалымат бар болуш керек. Булардын берген маалымат боюнча кылмыш иши козголдубу же козголгон жок? Билбейт экен. Аны билбейт экенсиз, биз аны акимден сурап алалы, анткени ал райондун мектеби боюнча. Эми сизге келип, бул предысториясын айтып берип, эми сизге келип такалып атабыз. Биз Кыргыз Республиканын жарандары катары ушакта биз билебиз, укуктук мамлекетте жашап атабыз. Президент айтып атат, жарандар айтып атат дейт.
жогорку турган бийлик жакшы иштеп атасыңар, бирок ортодогу звено жана ылдыйдагы звено жакшы иштебей атасыңар дейт. Эми сиз ушу мыйзамдын талаптарын аткарып, президенттин айткандарын эске алып, бүгүн биз сизден сураныч эмес, биз талап кылабыз. Укук коргоо органдарына жетекчиңердин кол астында аракеттери боюнча кайрылып талап кылгыла, юридикалык баасын берсин. Андан тышкары сизге Орозбековичке ушул боюнча маалымат берип, мына 3 мыйзам талаптарын булуптур. Ага ылайык эмгек кодекси жумуштан бошотконго өз эрк эмес. Эми так өзүнүн статья менен бошотконго мына мыйзамдын талабы турат, эмгек кодексинин талабы. Эгерде сиздер акимчилик менен бирге мыйзам талабын аткарып, президенттин политикасын коюлдоп, коррупционерлерди тазалоого бет албасаңыздар, биз анда кандай баа беребиз? Биз анда ошол билим берүү башкармалыгынын күчү ушунча күчтүү экен, же акча үстөмдүк кылып атат. Ошон үчүн бул мындай чечимдер кабыл албай атат. Анан урматтуу Курманкул Токторалиевич, биз жанагы ОПГ деген түшүнүк бар. ОПГ деген бул уюшулган кылмыштуу топ. Монун баары кылмыш. Биякта бир канча адамдын катышуусу бар. Бюджеттен акча урдалып атат. Токмокто ушу билим берүү тармагынын башкармалыгы тарапта мен баса белгилеп айта алам, уюшкан кылмыштуу топ аракеттенип атат. Анткени бул маселени 2 айдан бери, 3 айдан бери көтөрүп атабыз. Кылмыш иши жабылып калып атат. Жаап салды дедиңерби? Жабылып калды деп атат. Эч жыйынтык чыкпай атат. Бирок булар фактыларды берип атат. Ошондуктан Курманкул Токторалиевич, сизден өтүнүч, сиз ушу мыйзамдардын иштешин көзөмөлдөйсүз. Ушактагы уюшулган кылмыштуу топту жокко чыгарып берсеңиз, фактылардын баары жетиштүү. Жеринде өзүңүздүн кол астыңызда иштеген райондук прокурор, облустук прокурорду көзөмөлгө алсаңыз, эмне үчүн бул эмгиче териштирүү жүргүзүп, тиешелүү баасы берилбей жаткандыгы боюнча. Анан эми сиз жыйынтыгында өзүңүз кандай азыркы аудио сообщение сиздин позицияңызга баа бересиз? Биринчи жолу уктум мен. Уктуңуз да? Биринчи жолу уктум. Сиз буну тастыктайсыз да ушул сөздү, туурабы? Аудиозапись дейби? Аудиозапись. Сөз болгон. Сөз болгон, туурабы? Сиз ага барбай эле коелу деп суранып атасыз, туурабы? Жок, мен экөөнү элдештирейин дедим мен. Ошо. Улуу катары сакалдуу киши менен эме болбосо экен, ызычуу болбосо экен, ар тарабаса экен деп баягы элдешүү компромисске баралы деп аракет кылдым да. Мен милдетим ошо болчу ал жактанчы. Сиз өзүңүз ал берилип аткан буйрук боюнча кандай комментарий? Башында айтылган ушундай приказ чыгарыш керек депчи. Мен ага көңүл бурган эмесмин дагы айткам мен деген ооруп атам азыр депчи. Буга чейин эле мен тиги конкурс болгонго чейин айткам, мен ден соолугум болбой жүрөт азыр депчи. Мени кой бериңизчи, мен конкурска да катышпай эле коеюн, директор деле болбой эле коеюнчу. Мен өзүм ден соолугум начар болуп турат азыр. Деп анан такыр эле жок, мен сизди кое бере албайм. Сиз аягына чейин окуу жылын бүтүрүңүз, анан кетесиз, конкурска катышасыз деди. Хорошо. Конкурска катышайын деп эле жакшы аракет кылдым, бирок конкурска мен анчын завуч болуп 2 жыл подряд иштеш керек экен да. Ошол завучтук мененки туура келбей калды, жетпей калды. Андан сырткары больницага жаттым менчи. Ден соолугум дагы эле болбой атам мен азыркы кездечи. Мен сахарым көтөрүп атат, эмем бар, панкреатит бар, аным козголуп атат азырчы. Сизди 3 ай 4 айдан беричи. жетекчилик кызматка ким дайындады? Бакыт Төлөгөнч дайындады. Бакыт Төлөгөнч. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сиз Бакыт Төлөгөнчтүн жакын адамы деп айтылып атат. Жакын адам болуп, аны менен деле мындай мамилем деле жок болчу. Бир гана мен кеминде главный специалист болуп турганда көз чогуу
министерство барып документтерди өткөрүп документте ошондо таанышып калганбыз да. Сизге мына өзү бул адам тастыктап атат, менин ушул кызматта иштешиме талаптарына туура келбейт экен деп. Бирок Бакыт Төлөгөнов дайындаптыр убагында. Буга кандай комментарий бересиз? Милдетин аткаруучу болчу, дайындалган эмес. Милдетин аткаруучу эле. Жок, бул ал кезде бул Конкурс положение жок чыгарып болчу, болчу да. конкурс жок болчу. 2 жыл завуч болуп иштесин деген иштегенден кийинки гана киши конкурска катышылат Бизде деген мындай жок да, болчу. негизи 14 мектеп февралда чыкты. 14 мектеп жакында эле ачылды бизде. Жакында эле ачылып, биз ачылышын официально да кыла элекпиз, мына кылабыз деп атабыз да. Ошол кезде директор дайындалып тур. Мен келсем бар болчусуңар, мен келгенде. Мен деле октябрь айында келдим вице-мэр болуп. Ошондо директор бар болчу. Бул адам өзү директор болуп дайындоого талаптарды өзү тастыктап атат. Жок дегенде Азыркы талаптарга жооп бербейт. Азыркы талап завуч болуп иштеш керек жаңы болчу. чыккан талап боюнча. Жаңы. Мурунку талап жок болчу да. Анан мурдагы талаптар жок болгон кезде деле ошондо кадровый голод болуп атабы ушу Токмок шаарында мурда завуч болуп кичине тажрыйбасы бар адамды дайындаш. Өзүнүн эмес жол-жоболор бар да. Сиз билесизби, буга чейин жетекчилерди дайындоо принциптары жок болчу. Жетекчи каалагандай назначение кыла берчү. Ошондо мен айтып атам, убагында министрликтен же жогорку жетекчиликтен тиешелүү мыйзам актыларын кабыл албагандыгынан билим берүү башкармалыгы каалаган билгенге жол ачып берип коюп атат да, туурабы? Вопрос, мен маселени, сиз койгон маселени толук түшүнгөн жокмун да. Кыскараак понятно айтсаңыз. Кандай дейсиз? Мурда мектеп директорлорунун дайындоо принциптери кандай эле? Азыр бөлөкчө. Мурда Мурункусун билбейм, азыркысын билем. Азыр сиз канча болду муниципалдык кызматта иштегениңизге? көп эле жылдан бери иштейм. Көп болгондо. 10 жыл болду. 10 жылдан бери мурда кандай принцип менен дайындалчу экенин билбейсизби? Жок, билбейм. Мен эконом болуп иштегем. Мен муниципалдык мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин, бирок билем. Андай принциптери жок болчу. Вопрос айта берсеңиз, кандай дейсиз? Сиздин позицияңызды уккум келип атат. Ошондо мурда дайындоо принциптери жок болчу экен, билим берүү башкармалыгы каалагандай дайындачу экен. Бул коррупцияга жол ачабы деп атам. Мына завуч болбогон кишини дайындап койгон. Ачат, Ачат, туурабы? Мен ошо сиздин позицияңыз. Ошон үчүн өзгөрдү да, положение өзгөрүп, азыр талаптар бөлөк болуп калды. Ошон үчүн. Эми сизге көчө билим берүү башкармалыгынан келгенден кийин бул сиздин жетекчиңиз сизге кандай талаптарды койду? Биз немесин мөөнөтүн точно билбей калдым. Билим берүү бөлүмүнөн Чүй районун караган куратор келди. Абдулдаева Гүлшан Кушбековна деген. Жок, сиз көчө болду. билим берүү башкармалыгынан келгенден кийин, мектепке келгенден кийин бул жетекчи сизге кандай талаптарды койду? Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнөн келгенден кийин бизди Андан келгенде мектепке келгенден кийин ошо эми агайда деле бул жерде күнөө жок болчу да. Анан агай айтты, ошол жанакы Алмакунов Бакыт Төлөгөнчтүн ошол айткан сөздөрүн. Өзүң арызың менен кетишиң керек, же болбосо статья менен кетирүүгө туура келет депчи. Бирок ошол учурда сиз жалпы өзүңүз маалыматтарыңызды бердиңиз. Андан кийин агайга мен айттым, мен кетпейм дедим, эмне кылган күнөөм үчүн кетишим керек. Сиз андан аркы ишиңизди өзүңүз билиңиз дедим да. Өзүңүз чечим чыгарасыз. Кызмат берүүчү сизсиз деп мен ошол боюнча чыгып кеттим. Сиз көрүп атасызбы, сиздин ошо мектеп жетекчиңизди азыр ушул жакта аудио сообщенияны биз уккандан кийин, бул киши айткандан кийин азыр калп айтып аткан. Мен эч кандай мыйзамдуу буйрук деп эсептейм деп. Анда бул жетекчи өзү да билбейт экен, анда мыйзамда жогору турган жетекчи бияка указание бере албаган. Ошондуктан биз сиздерге азыр ушу билим берүү тармагын Токмок шаарында кураторлук кылгандыктан бизге Токмок шаарынан жана Чүй районунан мектептерден
буларга окшогон өлүк жандар аркылуу акча чыгарып аткандыгы боюнча абийирсиз директорлор басымдык кылып буларга ар кандай мыйзамсыз талаптарды коюп аткан боюнча бизде бул телефондо сообщениялар толтура, аудиозапистер толтура. Ошондуктан биз айтып атабыз, бул кишинин азыр көрүп атасыз, мисалы ушу мектептин мисалында өзүңөрдүн ушу Токмок шаарында мектептерде иретке келтирип алсаңыз, абийирсиз мыйзамды укуктук мамлекетте мыйзам тааныбаган жетекчилерди жумуштан алып, конкурс аркылуу татыктуулар дайындап алсаңыз, анткени билим берүү тармагы бул биздин келечек. Сиз эң маанилүү тармакты кураторлук кылат экенсиз. Анан биз билим берүү башкармалыгынын башчысын азыр биз койгон талаптар боюнча сиздер кандай комментарий бере аласыз? Биз мындан жогору кайрылышыбыз керекпи же кайрылбай эле ушул жактан тиешелүү мыйзамга ылайык чечимдер чыгабы? Эртең күнү силер тараптан прокуратура органдарга кайрылуу болобу? Аны юридикалык баа берүү боюнча ушул аракеттер боюнча. Сиз айткан үчүн туура. Жана биздин мэрибиз башында эле келгенде эң биринчи буйругу бул каждый өзүнүн директору өзүнүн иштеген жана астында базасында иштегенде өзүңөр назначать этесиңер деген. Буга чейин жана ошол эле Ванакада муниципальный службалардын замдарын через мэрию назначать этет экен. Анан мэр тапшырма койгон, жетекчисин баарын өзү койсун, өзү жоопкерчилигин алат деп. Сиз айткан боюнча бул боюнча мэрге маалымдайбыз. Жана айтканда фактыларды тактап, анан служебный расследование кылып, жыйынтыгы менен сизге бүгүн эле мэр келгенде доклад кылып, жыйынтыгы менен айтып беребиз кандай эмне болду. Сиз аудио сообщенияңызды бизге да берип койсоңуз, биз бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылабыз. Албетте. Анан биз эмне үчүн бүгүн келүүгө мажбур болдук? Биз телефон аркылуу деле бул маалыматтарды сиздерге берип, азыр цифровой заты учуру биз электронный арызыбызды, катыбызды деле жибермекпиз. Биз акимге өткөндө барганда сиз ошо берүүлөрдү деле көрдүңөр болуш керек. Аким прямой эфирден өзүнүн чечимин чыгарып атат. Биз аныктамаларды, негиздерди келтирип, мыйзамдын талабы бар экен, жумуштан кетиши боюнча бар экенин келтирсек, ошоктан угуп туруп өзүнүн чечимин чыгарган. Бүттү, жумуштан кетет. Бирок андан бери убакыт өттү, же акимчиликтин юридикалык бөлүмү өтө мындай билими деңгээли төмөнүрөөк болуп атабы, же ортодо кайра эле Бакыт Төлөгөновичтин крышалары күчтүү болуп атабы, уюштурулган топтун аракети жергиликтүү бийликтен мындай жогору туруп атабы, ал жумуштан кетпей эле бүгүнкү күндө эки кишини мына өзүңөр аудио сообщенияны угуп атасыңар, биз баарын тазалап бүттүк дейт, Кудай буйрса. Мына сиз эле калдыңыз. Сиз тиги билим берүү министрлигинин айтканын угуп кетип калыңыз дейт. Биякта сиз көрүп атасыз да, түшүнүк менен иш кылып атканын. Анан биз өткөндө да айтканбыз, булардын эле крик душысы эмес, биздин да крик душу болуп калды. Эгерде ушул коррупциялык көрүнүштү ачкан адамды колго салып бөпөлөп алган ордуна бүгүн ошол мугалимдердин баарын тазалоо процессине силерди мындай теңине алган жери жок алар. Силерди мындай быштап койбойт, аракетин көрүп атат. Бул кишини сизди бүгүн жумуштан бошотту. Мен өз калоом менен кетти. Өз калоом менен кеттиптир. Эми баары эле өз калоом менен кетет, аудио сообщенияны көрүп атасыңар, өз калоом менен кетип калды. Анан биз бүгүн бул жетекчиге да мындай өзүбүздүн дооматыбызды коюп укук коргоо органдарына бунун үстүнөн да кайрылалы дегенбиз. Эми кеткен кишини тепкилебей эле коелу, бирок бияктында аракетин көрдүңөр. Анан эми Елена боюнча биз айрымдарга айта кетет элек. Ошол убакта мектеп жетекчиси болуп келген. Анан мурдагы жетекчи ушундай өзүнүн туулган тияптактарын кийирип алып, ошолор аркылуу ошолордун атына бюджеттин акчасын урдап аткан боюнча маалымат берген да. Анан эми бул адам өзү маалымат берип атса, ушундай коррупциялык көрүнүштөрдү териштирип аягына чыгарып бергиле деп атса, бияктан жетекчиликтер башка сөздөрдү сүйлөп, сен күнөөлүүсүң, күнөөлүү болгон бул адамды териштирүү иштери жүргүзүлүп, сот аныктайт. Эгерде күнөөсү бар болсо,
мына сиз да даярсыз да жоопкерчиликке. Бирок мыйзам алкаган да. Сиз ошол боюнча өзүңүздүн комментарий берип койсоңуз. Мен да бул жерде өзүм күтүп атам. Мен деле мындай өзүмдүн кемчиликтерин билем. Мисалы сот кандай чечим чыгарса, мен дагы жооп берүүгө даярмын. Да? Бул жанакы мисалы жогору жакта билим берүү министрлигинен келген, же болбосо Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн койгон немелери жанакындай Талап. жок. Мындай күнөөлөрүн, дооматтарын мен азыркы учурда кабыл ала албайм да. Булар мындай мага дооматтарды коюуга азыр эрте деп айтмакчымын да. Сизге дагы мындай бир суроо. Бул кылмыш ишин тагдыры эмне болуп атат, кылмыш иши козголдубу деп силер өзүңөр укук коргоо органдарына бардыңарбы? Укук коргоо органдарына тынымсыз эле кайрылып атабыз. Бул Чүй прокуратурасына өткөндө кайрылдык, карап атыптыр. Азыр жыйынтыгын жакында чыгарып беребиз деди. Сиз талаптарды коюп атасыз да? Ошону мыйзам алкагында териштирип. Мыйзам алкагында карап беребиз. Мына урматтуу биздин көрөрмандар, биздин катталуучулар жана прокуратура органдын жетекчилери Чүй областынын президенттин өкүлчүлүгү бул адам өзү кайрылуу жасап, өзү бүгүнкү күндө чуркап жүрөт, ошол кылмыш иши жабылып кетпесин, аягына чыксын деп. Анан бул кишини бүгүнкү күндө мына аудио запистен уктуңар, кетти атат жумуштан. Биз акырында келип эмне жыйынтык чыгарып атабыз. Ошо билим берүү башкармалыгынын бүгүнкү күндө коррупциялык көрүнүштөрдү ачыктаган кызматкерлердин баарын тазалап алып туруп, өздөрүнүн кылмыштык топтун аракеттерин, максаттарын улантууга, бет алууга даярданып жатышат. Ошондуктан биз ойлойбуз, тиешелүү чараларды көрөсүңөр деп, ал эми жергиликтүү бийлик болсо, бүгүн мына бизге Токмок шаарына байланыштуу маселелер боюнча өздөрү тиешелүү чараларды көрөбүз дейт. Буга чейинки маселелер албетте бул Токмок шаарына тиешеси жок болчу. Ал процесс Чүй районунун мектебинде өтүп жаткан процесстер болчу. Анан бүгүн эми Токмок шаарынын мугалиминин тиешеси бар болуп калган, биз сиздерге келип отурабыз. Саламатсызбы еще раз, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү Талай мырза келип мени чакырганыңа ыраазычылык билдирем сизге. Бүгүн келип калыпсыңар бизге. Ушул боюнча биз биринчи күнү угары менен Елена Айым экөөбүз Чуйский прокуратурага чогуу барганбыз, туурабы Елена? Сиз менен чогуу бардык. Ал жерден Чуйский прокуратуранын жетекчиси бизди айтып берди бизге, иш бүгүн козголот деп. Иш бүгүн козголуп, бүгүн иш алып барылат деп бизди ишендирип жөнөтүп жиберди. Прокуратуранын иш алып барган следователь прокурор менен да көрүштүк. Анан бул иш боюнча действительно Чүй районунун тергөөчүсү Нурматов Өткүрбек деген капитан милиции жаап коюптур, отказы на возбуждение уголовного дела деп. Но по новой бул прокуратура ачып, прокуратура бул ишти алып барып атыптыр да, негизи. Но ушул тем временем пока ушу тергөө жүргүчө, бул Алмакулов мырза, Бакыт мырза өзүнүн ишин жүргүзүп атат да, акырданчы. Мындай айтканда, сиз туура айттыңар, Талай мырза. Бул действительно ОПГ, организованная преступная группировка. Министр Айымга кайрылат элем, Министерство образованияданчы. Вы, пожалуйста, посмотрите за своими сотрудниками. С какой стати ваш сотрудник, куратор по Чуйской области, приезжает переназначать рядового директора школы? Мне это просто удивительно. Прям ошондой аябай маани берип, куратор Чуйской области Минобразования ушу Калыгул айылына чейин келип, ушу мугалимдерге алгыла деген буйруктары бергенге укугу барбы ошол адамдын? Что ана прям ушундай буйруктарды бергенге укугу бар экен? Я бы посчитала нужным пересмотреть этого человека. Бул эмне деген такая личность? Я делаю выводы из слов Алмакулова. Сиз билесиңерби деп мына коркутуп атат биякта. Рядовой директорларды, педагогторду билесиңерби? Бул Гүлшан Айым айткан деп. Гүлшан Айым ким? Урматтуу, курмактуу Курманкул Токторалиевич, сизге да кайрылабыз. Мен да кайрылат элем сизге. Что за беспредел?
Биздин шаарыбыз негизи, я как депутат этого города хочу заявить, да, биздин шаарыбыз негизи ОПГлерден кутулуп аткан кезде мына акыркы экс-мэрибизди призвали к ответу именно ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин саясаты боюнча, урматтуу президенттин саясаты боюнча с тем временем ОПГ менен күрөшүп атабыз. Күрөшкөн саясатты жүргүзгүлө деп аткан жерде бизде көрсө билим берүүнүн тармагында ОПГ бар экен да. То есть я считаю, что схема, она связана с Министерством образования по мертвым душам, по всем разным схемам. Уже это беспредел, 5 айдан бери жүрүп атат да, бул беспределчи. Чабалап эле ушу жерде местный биздин мафиози, так скажем, Алмакулов мырза өзүнүн мына мафиози эле болуп атат да, бул буйрук берип атат, туруп алып коркутуп атат. Сен билесиңби деп директорго айтып атат. Будагы директор мырзага мен ошол күнү сизге барып жолуккам турабы, сизден сөз алгам. Урматтуу аксакал, мындай преступный сговорга барбаңыз, педагогду уволить этпеңиз десем, сиз өзүңүз чечим чыгарып турсуңар. Мына бүгүн өзүңүздүн калооңуз менен кетип атыптырсыз. Ну, это ваш выбор. Силер, вам было легче уйти, чем биться, мындай айткандачы. Анан ордуна жаңы директор бериптир. Я не знаю, бул директор кандай эмнени аткарат, но менин билишим боюнча өткөн жылы деле, когда директора школ проходили аттестацию и набирали некие баллы, в то время прошли те же директора школ, которые раньше были, 80 балл, 70 балл, 60 балл алып, ошол эле директор кайта келишкен, ошол эле директорлор. Директор школдордо күнөө возможно и нету, а возможно и есть да, анын баарын туура. Алмакулов өзүнө тиешелүү сөздөрдү мына директорго айтып, педагогко айтып атат. Укуктук коргоо мындай органдар берет бааны деп. Но итогу чыкмайынча, он считает, что его не должны уволить. Но почему-то считает, что можно уволить простого педагога. С чего он это взял? Өзүнө келгенде, жеке өзүнө, он считает незаконно его увольнять, потому что укуктук баа бериле элек деп тепкиленип, мени статья менен уволиткиле деп барып алып акимди стращать этип атат, условия коюп мисалы. А педагогко келгенге он считает, что министерство некий образованиядан некая Гульшан Айым имеет право баа берип и сразу уволить педагога. Бул эмне деген акмакчылык? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден өтүнүч суранам. Аягына чейин биздин шаарды тазалап бериңиз. Сизге ыраазычылык билдирем. Мына бандит чалыштардан тазалап атасыз. Шаарыбызды тазаладыңыз. Но анча-мынча мына мондайлар калып атпайбы? Эми урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 5 айдан бери ушул мугалимдерди эскен, бул эмне деген акмакчылык? Дагы жакшы, мен ушул мугалимдер менен психологко кайрылыш керек негизи биздин ушул мугалимдерчи. 13 мугалимди, 14 канча мугалими калды, Калыгул айылына барып басым жазап, мен сизди минтип эем, анан кетип калгыла, мен силерди тазалап эем деп мына ушул аудиден айтып атат. Түйүңөргө жетем. Анча-мынчаңар эле калдыңар. Баарыңарды тазаладым деп айтып атат. Ошол Гүлшан Айым өкөө ошондой кылып атышат. Көрүп атасызбы? Эмнеге сиздин айткан буйругуңуз менен жүргүзгөн саясатыңарга эмне Министерство образования мындай сиздин башыңарды да аттай алабы? Эмне алар баарынан кыйын болуп калышты эле. Биякта Министерство образования кичинекей билим берүү тармактын башчысын колдоосу менен бул өзүн аябай арстан сезип атат да. Каалаганын кылып атат да. Мени эч ким ала албайт. Мен Гүлшан Айымга таянып алып дейт, түйүңөргө жетип калам деген эле сөз мындай. Простой сөз менен айтканда. Ана биз ошону көрүп алып унчукпай отурушубуз керекпи? Бул ким өзү Алмакулов? Бул Гүлшан Айым деген ким өзү я? Бул эмне деген акмакчылык? Сиз да жардам бериңизчи. Прокуратура карап атса, мына эртең карайт, бүрсүгүнө карайт десе, Алмакулов пайдаланып атат убакыт менен. Мына аким сөз берип алып өзү болсо, эми мындай өзүнүн деле мен акимди жамандабайм. Бирок YouTube'да ачсам, а киши деле бывший тамада экен, кечирип койгула. Андай өзүнүн эрки жетпейт абы. Же өзүнүн коллегасын колдоп атабы? Же билими жетпейт деп айтат элем. Сизге сөз береличи, мына жаңы дайындалган жетекчи экенсиз. Сиз мыйзам алкагында иш апарууга мектепте көздөп атасызбы же буйруктарды аткарууга
көздөп атасызбы? Жок. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз дагы. Мен Токмок шаарындагы 8 мектепте мугалим болуп иштейм. Буга чейин Катардагы мугалим болуп иштейсиз. азыр катардагы мугалиммин. Буга чейин 11-12 жыл мектепте директор болуп иштегем. 8 мектепте мектепти жакшынакай кылып көтөргөнбүз. Бирок тесттен өтпөй өзүмдүн аркамдан иштей турган директорду даярдап, тесттен өткөрүп, өзүм шайлап алганбыз. Өзүбүздүн директорубуз иштеп атат азыр. Ал организатор завуч болуп иштечү. Мен азыр жөн эле катардагы мугалим болуп иштеп жүргөм 2 жыл болду, 2-нчи жыл кетти. Анан бул жерден Бакыт Төлгөнүч кече телефон чалып, ушундай агай ден соолугуна байланыштуу кетип атат. Анан бул окуучуларды аттестат бериш керек да. Документ бериш керек. Анан окуу тарбия завучуна бүтүрүп койгула деп предложение жасаса, а киши мен жалгыз бүтүрө албайм деп отказ бериптир. Анан жардам бериңиз 2 ай балдарды бүтүрөлү, сиз мурда иштеп кеткенсиз, иштин көзүн тааныңыз Ишеним көрсөтүп деген үчүн мен балдардын окуусун жыйынтыктап аттестат алсын деген максатта келип атам. Сиз 2 айга эле келип атасыз? Мен 2 айга эле. Биздин суроо. Сиз кандай азыр иш алып барып атасыз 2 ай ичинде? Мен 2 ай ичинде азыр окуу Мыйзамсыз буйруктар же жок, эч кандай мен мыйзам алкагында? Мыйзам алкагында гана иштейм. Менин негизги максатым азыр окуучуларды 11-9 класстын окуучуларын бүтүрүп, колдоруна аттестат берүү. Туура. Анан мугалимдерди эмки жылкы сентябрга топтоп дайындап сабактарын тактоо. Сизге ыраазычылык. Эми мындай, урматтуу көрүүчүлөр, азыр биздин диалогдон ушундай бир жагдай жаралып калбасын, Токмок шаары бул ушул маселеде күнөөлүк жок. Буга чейин бул маселе Чүй районунун алкагында өтүп жаткан маселе болчу. Өздөрү мына азыр айткандай, бүгүн күбө болуп атышат. Ошондуктан ушундай жагдай жаралып калбасын. Токмок шаары буга чейин мунун баарын угуп, билип, анан эч мындай аракет көрбөй жүргөн экен деп. Ал эми сиздерге белгилеп кетейин. Буга чейин албетте маалыматым жок деп атасыз, бирок азыр бүт аудио сообщение бул жагдайлардан баарын көрүп атасыз. Биякта билим берүү тармагында кадровый суроолорду министрлик билип алган. Бул кадровый маселе жергиликтүү бийликтин компетенциясына кирет, туурабы? Башчысын эле. Билим берүү тармагынын башчысын мэр шайлайт же аким шайлайт. Калган директорлорун гарано шайлайт, мугалимдерди болсо директор. Биз Шайлайт назначение. дайындоо иерархиясын билебиз. Биз ошондо айтып атабыз. Бир да дайындоого министрликтин тиешеси жок экен да. Негизи? Сиз аз беребиз. Ошондо биз сизге айтып атабыз. Министрликтин кадрлык суроолорго кийлигишкенге укуктары жок экен да, туурабы? Ал кадрлык дайындоолор жергиликтүү бийликтин укугу. Билим берүү башкарманын силер дайындасыңар, силер дайындаган киши анан мектеп директорлорун дайындайт, туурабы? Ошондо бул компетенция жергиликтүү бийликке кирет. Бирок сиз азыр көздүңүз билим берүү министрлиги кадрлык маселеге башын тыгып, чыкпай, чапташып жабышып алган. Сиздерден эми ушул маалыматты алгандан кийин өтүнүч, сиз бул мугалимдер, директорлор бүт силердин кызматкерлер. Силердин ушул шаарда билим берүү тармагын силердин саясатты колдоп, жүргүзүп, ишке ашырат. Силер бул ошол нападкадан коргоп бергиле. Мына бүгүн маалымат берип атабыз. Коргоп бергиле. Компетенция силерге кирет. Урматтуу билим берүү министрлиги, силердин милдетиңер билим берүү тармагында бул билим сапатын көтөрүү, билим берүү кызматынын кызмат көрсөтүүсүндөгү сапатын көтөрүү. Ошону менен бирге окуучулардын билим сапатын көтөрүү. Силер билим берүү программаларды бекитип бересиңер. Мугалимдердин билим деңгээлин көзөмөлдөп турасыңар. Бирок кадрлык маселеге силерге мыйзам боюнча эч ким укук берген эмес, аралашып, дайындап, бошотууга. Ошондуктан мен өтүнүп кетет элем. Өзүңөрдүн компетенциядан чыкпай,
укуктук мамлекетте мыйзам алкагында иш апарсаңыздар. Сиздер президенттин жанында жүрөсүздөр. Президенттин саясатын силер жүргүзөсүңөр. Анан жерлерде мыйзам бузуп, жергиликтүү бийликтин компетенциясын өзүңөргө ыйгарып аралашканыңар туура эмес. Ооба, кошуп кетиңиз. Мен сиздин айткан министерство жөнүндө айткан сөзүңүзгө кошулбайт болчумун. Себеби мен 12 жыл директор болуп иштедим. Мен директор болуп иштегенге чейин завучта болуп иштедим. Министерстводо положение бар. Завуч болуп мектептин тарбия окуу завучтары 5 жылдан 3 жылдан кем эмес гана мугалимдерди, завучтарды директорлукка шайлаганга. Мурдатан эле ошондой положение бар болчу. Негизинен ошо положениянын негизинде шайланат директорлор, каалаганын шайлап деле көргөн. Мен мектептин директорлорун көргөн жокмун. Себеби бардык эле мектептин директорлору буга чейин завуч болуп иштеп, билим деңгээлин көтөрүп келген. Анан директорлор мен чогуу иштеген Токмок шаарынын директорлору. Ал эми мына 22-22 жылдары жаңы положение чыгып, тестирование башталып, анан ошол помимо этого тесттен өтмөй болду директорлор. Тесттен өткөндөн кийин дагы ошол мисалы үчүн бир мектепке тесттен 3-4 мугалим өтсө, ошол тесттен эң жогорку балл алганды андан сырткары дагы өзүнүн мурдатан завуч болуп иштегенби, ошол жумуштардын баарын тандоо менен коюлду да азыркы директорлор. Анан мен сиздин айтканыңызга кошула албайт элем. Баарын эле директор кылып шайланган жок Токмокто. Мен өзүм иштедим 11-12 жыл мектепте директор болуп. Положение бар. Мурда эле бар болчу. Сизге терең ыраазычылык билгизем. Анткени буга чейин мына мэрдин орун басары мурда андай талаптар жок болчу деп айтып атат. Сиз айтып атасыз, мурда эле бар болчу деп. Ошондо сиз азыр тастыктап берип атасыз. Бакыт Төлөгөнович, сизди дайындаган Бакыт Төлөгөнович буга чейин мыйзамдын талабын бузуп туруп бул кишини дайындап койгон. Сизге терең ыраазычылык. Сиз Бакыт Төлөгөновичке айтып койгула, кечирип коюңуз. Мен сизди менин жумуш берүүчүм болсоңуз да коргой албайт экен. Мен мыйзамдын талабын бияка ачыктап айтып койдум деп. Анан эми мурда завуч болуп иштечү деген талаптарды биз адашып, жана тест менен алмаштырып атабыз. Анан мына сизге дагы бир маалымат берип атат. Бул кишини убагында туура эмес дайындаптыр деп. Анан сиз жаңылас директорлордо мурда тажрыйбасы жок директорлорду, адамдарды дайындаган эмес деп. Кыргызстан боюнча андай толтура случайлар. Сиз айткан боюнча мен тактап кетейин. Баймурзаева Роза 7 ай биздин Токмок шаарында 13 мектепке директор болду беле? Ийо болгон күндө деле анан директор 7 ай отурду. Не спорьте. Эжекеси, дайте слово. И то есть такие случаи у нас тоже были. Не нужно аны айтып. Анан бул жагынан сиз Талай мырза туура айттыңыз. Кетип аткан жетекчи эмненин негизинде канча убакыт иштедиңиз сиз? Кечиресиз. 1,5 ай иштедиңер, э? Эмненин негизинде как назначал, ошо кандай болду? Мына өзүңөр тастыктап бериңер доказательство. Менин дайындоом 13кө дагы, 14кө дагы бул жөндөн эле келип туруп көчөдөн отуруп койгон жок деп мен айтат элем. Силердин жогорку жетекчилериңер өздөрү күбө. Биз сөздүн башында сиз өзүңүз айттыңыз. Мен туура келбейт экен, мурун завуч болуп иштеш керек болчу экен, ошон үчүн мен деп. Ал сиздин сөзүңүз. Эмне үчүн дальше иштебей атат? Жок, конкурска Конкурстан өтүп келип шайланды. Жок, объявление кылган жок да. Жок. Биз азыр мындай этиканы соблюдать этсеңиз, эже. Сиз көп жыл тажрыйбаңыз чоң, азыр адамдар сүйлөшүп атканда ортого окуп чыгылган, бул этикага туура келбейт. Сиз азыр биздин сөздүн башында өзүңүз айтып атасыз. Мен мына завуч эмес экен, ал талаптарга жооп бербейт экен, ошон үчүн кетип атам дедиңиз. Биздин сөз эмес. Ал сиздин сөз. Анан сиздин билимиңиз Жогорку. Кесип жагынан. Тарых мугалим, э? Эми жыйынтыгында урматтуу чолпон айым Азат Салмурбекович, Алишер мырза, сиздердин жетекчиге, мэрге да ыраазычылык билгизебиз.
башка мамлекеттик муниципалдык органдардай болуп жабынып жашынып көйгөйдөн качып жооп бербөө аракеттерин көрбөй ошол көйгөйгө навстречу чыгып ошону туура кабыл алып ушундай шартты түзүп берип атканыңыздар бул бир четинен мыйзамдын талабы, экинчи четинен силерди Токмок шаарынын бир элинин жашоосун оңдойлу деген биз ушундай бүгүн жакшы бир нерсени көрдүк. Ушунун баарын уюштуруп бергенге сиздерге да ушуну туура кабыл алганыңызга ыраазычылык. Сиздерге чоң рахмат. Бизди жаман көрбөңүздөр, биз проблеманы айтпай коюп өткөнбүз, айтабыз. Анткени мугалимдер бул телефондон ыйлап атышат, көз жашын төгүп. Ооба, жок, биз кайсы талаптарды булду, анан кайсы негизинде Рахмат, агай. жакшы барыңыз. Урматтуу достор, биз менен чогуу сиздер да күбө болдуңуздар. Биздин берген суроолорубузду, койгон дооматтарыбызды уктуңуздар. Аны менен бирге мэрдин биринчи орун басары жана мэрдин билим берүү тармагын кураторлук кылган орун басарынын жоопторун уктуңар. Мурдагы директорду, мугалимдин, депутат айымдын жана жаңы дайындалган директордун эмне менен макул эмес экенин бардыгын уктуңуздар. Кудай буйрса, Токмок шаарынын жетекчиликтери туура чечим кабыл алат деп биз ишенебиз. Эмнеге дегенде биздин койгон дооматтар менен жана бизди көрсөткөн аргументтер менен толук макул болуп, ага эч каршы пикирин айткан жок. Ошону менен бирге мындан ары мыйзамга ылайыктуу чара көрөбүз. Жогорку турган жетекчи мэрге маалымат берип, бирге чечим чыгарып, сиздерди маалымдайбыз деп убада беришти.